Иса Раззаков Москва шаарынан силерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1300 сом. Бул суроодон сиздерге мына бир фото суроо жөнөтүп атат да. Мониторго көңүл бурсаңыздар. Мен эгер жаңылбаган болсом, Мурзабек Досматов бул суроодон кабары бар. Мурзабек Досматов, эгерде команда туура эмес таап калса, Мурзабек Досматовго мен микрофонду беришим мүмкүн. Эгерде туура таап калса, анда командага бали дейбиз. Урматтуу алып баруучу, негедир бул сүрөт мага тааныштай көрүнүп атат. Тааныштай көрүнүп атабы? Бирок эме суроону берсеңиз ошого карап турган. Бул теле көрүүчү социалдык тармактагы аккаунтуна бул сүрөттү койгон. Бирок аябай биз кызыкканбыз бул сүрөткө. Жана суроо ээси чындыгында кызыктар болгон билерман ордо коюлушуна. Анда мен суроону окуйм. Балким Мурзабектин эсинен чыгып кеткендир. Бул Джим Торп деген ысымдуу киши, америкалык спортсмен, жөөгүлүк. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай, бул спортсмендин бутунда маселе бар. Бутун карасаңыздар, эки башка байпак, эки башка туфли. Балким ошол учурда мода болгон дейсиздер, бирок бул эч кандай мода эмес. Бул болгондо дагы 1912 жылкы жайкы олимпиадалык оюндарда болгон окуя. Түпкү теги индеец болгон америкалык Джим Оклахома штатынан Америка Кошмо Штаттарын олимпиадага Американын атынан чыккан. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Эмне үчүн бул спортчунун акыбалы мындай болуп калды? Минута кетти. Бул баягы олимпиадада чуркап кетип атып бутун сындырат да, бирок ошого карабастан, бул ошол жерден тайманбастыгын көргөзүп, болбостон болбой финалга барат да. Жок, ошол атасы менен жыртылып калган эме эмеспи? Бул жерде башка сынгандыгында Бирок олимпиадан эки нерсени эме атат. Бул жерде кара барбы? Актар менен кара бар эмеспи? Америкага ошонун атынан чыккандыгы үчүн өзүнүн өлкөсүндагы багытта берген Анан индейт болсо, бул футболистта болтабы? Жок, анкета боюнча мен көргөн ошол да. бул эки эменин рассам эме дейсиң да? Ошолордун атынан чыккан өзүнүн эмеси дагы капа болбосун максатта атайын ошондой багытта талапты койсо керек да. Жок, мына бул Андан башка да. мына таңылган бир буту сынган. Жок, бул жөнүндө эки Атайын ушундай эки башка эки башка болот атат. эки мамлекеттин эмесине таандыктар бар. Андан башкачы вариант атайын рассаларды. бул чуркоодо варикоз эмес па мына эмеси? жокпу мисалы кандай күндүн тартылуусу. Мында варикоз сыяктуу нерсе турбайбы, жана сүрөт качествосунда бар. Бутундагысы. Кийинкисинде кара күрөн болот. Алардын чыкканын болсом Флагтарбы же? эми өздөрүнүн Сорон. Убакыт аяктады. Ким жооп берет? Эмне үчүн бул спортчунун байпагы эки башка, бут кийими эки башка чыккан? Эч кандай талап да болгон эмес мындай кий деп. Бирок ушул спортчуга ушундай көрүнүштө чыккан. Бирок бир себеп менен жөн мындай болушу мүмкүн эмес да. Соронбек. Урматтуу алып баруучу, бул суроого бизден Абылкасым мырза жооп берет. Абылкасым. Бул спортчу негизинен жеңил атлетик болот да. Биздин команданын ою боюнча командага келишип, бул ошол жерде кандайдыр же бутун сындырып алып, ошол негизде чыгып калган же болбосо ага гипс же гипс болуп калганда чыгып калган да. Же эки өлкөнүн немесин намысын коргоп чыккан да, бул желектерди неме кылып чыккан же. Бул АКШнын атынан эле чыккан. Негизинен ошол путу сынып же ошол немеге кирип келген деп айтабыз. Демек буту кокустап калгандагы сиз ошол ак түстүү байпагы бул ошол медициналык бинт деп ойлоп атасыз. Ошондой деп айтабыз. Жооп кабыл алынат. Олимпиада чуркоо жөөгүлүктөр болуп атса, кийип бутун кайрып алган болсо, бул чуркай алат беле деген суроонун өзү пайда болот. Биринчиден, медиктер эч качан жол койбосо керек эле. Мурзабек мырза, эстедиңизби жокпу? Биздин версия бул бут кийимин башкалар уурдап кеткен болот. Ошондо мажбур бир эмеден таштандыдан таап алып туруп экинчи бут кийимин кийген да.
же может экөөнү тең урдап кеткенде экөөнү тең таштандыдан таап кийген ушундай вариант биздики. Бул туура вариант Мырзабек мырза. Анткени бул спортчунун бут кийимин урдап кеткен, урматтуу билермандар. Айла жоктон ушул бут кийимди таап, байпактарды таап, билесиздер, о ак байпактын ичинде кара байпак. Мындай бут кийимдин бирөөсүнүн өлчөмү чоң болгондуктан байпакты экөө чоң кабат кийген булчу. Баягы эми батырайын депчи, анан эмеге катышканда олимпиада коюм бул өтө чоң мелдеш. Урдатып жүрген кыскасы. Эч кандай кокустаган эмес. Эсеп 2-2. Телекөрүүчүлөр тарапка. Иса Разаков биздин мекендешибиз Москва шаарынан. Иса Разаков биз утушу менен куттуктайбыз. 1300 сом акчалай утушка ээ болду бул телекөрүүчү.